Биз мына бир жума мурун расмий күбөлүк алдык. Биринчи жолу ушул референдум өткөрүү боюнча, менин оюмча, тарыхта биринчи жолу ушул элдик темилге менен Конституцияга өзгөртүү негизги элдин оюн берүү үчүн биринчи жолу алдык. Бул жерде негизги 3 эле суроо болот. Бул биринчи суроо элдик курултайга, негизи эле элдик элге 3 бийлик бутагы президент, жогорку кеңеш жыл сайын отчет берип туруш керекпи? Саясий баазын алыш керекпи деген суроо. Экинчи суроо башкаруунун кайсы формасын каалайсың? Толук президенттикпи же толук парламенттик? Бул экинчи суроо. Үчүнчү, депутаттар кайсыл шайлоо системасы менен шайланыш керек? 100% партиялыкпы же бир мандаттуубу же аралашпы деген. Ушул 3 негизги суроо. Ушуну Кудай буйруса биз элге алып чыгабыз. Буга чейин мындай мүмкүнчүлүк элге түзүлгөн эмес. Эми ушул убакытта биз элге элдин оюн угуп, ушуга жараша анан жогорку кеңеш конституция жазса деген тилегибиз бар. Эми Кудай буйруса мыйзам боюнча да бул 7 облус Бишкек шаар Ош боюнча кол топтош керек. Жакын арада мына курултайда расмий биринчи ишин баштайбыз 27 апрелде кол топтоп. Ошентип 7 облуска чейин чыгып, 7 облустун өкүлдөрүнө түшүндүрүп бул мыйзам долбоордун мааңызын кол топтоону расмий баштап, Кудай буйруса бир айдын ичинде ушу жогорку кеңешке тапшырабыз деген оюбуз бар. Эми бул жерде менин оюмча бул ушул элге чыкканда чоң бир күрөш болот. Мурун эле биз Атамбаев конституцияны өзгөртүп атканда группа за, группа против деп каршы болуп, биз аябай чоң дебаттарды кылганбыз да. Булда да менин оюмча ушундай идеологиялык чоң күрөш болот деп ойлойбуз. Анткени бир топ саясатчылар толук парламентте айтып келет. Ошол эле Равшан мырза, Атамбаев да өзүнүн оюн айтты. Азымбек Анаркулович айтып атат, мисалы үчүн парламенттик деп. Ошол эле убакта президенттикти көздөгөн, мисалы үчүн Мадумаров окшош саясатчылар да бир топ саясатчылар бар. Ошолор менин оюмча бул чоң дебат болуп, элди ынандырганга жараша болот деп ойлойм да. Эгерде элди кайсыл топ өзүнүн позициясын ынандырса, менин оюмча эл ошол идеяны тандап алат деп ойлойм. Же президенттик, же парламенттик толук. Эгерде биздин президенттик дегенибиздин бул толук дегенибиз, Америкада болуп, аткаруу бийлигин толук президент колго алат, өз жоопкерчилик алат баягы аткаруу бийлигинечи. Мисалы үчүн бизде могу кризистин өзөгү катары жоопкерчиликсиз бийлик деп атат да. Мисалы үчүн Атамбаев деле, ага чейин Бакиев деле өзүнүн бийлигин кылды, 6 жыл башкарды, бирок бир да жолу элге жооп берген жок. Биз айтып атабыз, жыл сайын курултайга президент отчет бериш керек. Бул жерден биринчи кечеги президенттин парламенттеги менин оюмча бул отчет эмес деп ойлойм. Бул кайрылуусу, билдирүүсү багыты да. Биринчиден, экинчиден бизде ошол эгерде бир жылдык отчетунда президент канааттанбасын десе, жумуштан кетүү механизми жок. Үчүнчүдөн бул курултай менен жогорку кеңештин эң чоң айырмасы, биз айтып аткан курултай институту бул 3 бийлик бутагына кирбейт. Бул эч кандай айлык албайт, эч кандай туруктуу иштебейт. Алар бир жылына келет, ар бир жааматтан баягы шайланып келип, делегат 700 болобу, 1000 болобу, эми бул түрлүү механизмдер бар. Келет, баасын угат, жок же бар болуп кетип калат. Болду. Бир дагы эч кандай статустагы укуктуу болбойт. Жогорку кеңеш бул 3 бийлик бутагынын бир бийлик бутагынын өкүлү биринчиден, экинчиден алар мамлекеттен айлык алат, үчүнчүдөн туруктуу орган. Ошондуктан биз курултай бул эркин, эч кимден көз карандысыз болот. Анан мунун механизмдери да көп. Бул негизги идея, курултайдын идеясы бул жоопкерчилик, анан отчет деген сөз да. Анан эми мунун ишке ашуу механизмдери түрлүү топтордун түрлүү сунушу бар. Кээ бирер айтат, баягы илгеркидей мыйзам чыгарууга бир 30 адам мыйзам чыгарсын, калган бул эл өкүлдөр палатасы деген болмос. Бул мисалы үчүн Германияда деле бар, жергиликтүү турабы? 2 палата. Ошондой механизм бар. Кээ бирер айтат, жок, бул курултай институту 3 бийлик бутагынан отчет алыш керек деп. Бунун негизги максаты баягы отчет. Мисалы үчүн өзүңүз билгендей, коммерческий банктарда деле акционерлер жыл сайын отчет алат, правление, башкармалыктан. Иши канааттанбаса, жумуштан айдайт турабы? Бул ошол сыяктуу бул бардык социалдык структураларда бул нерсе бар. Сиз деле бирөөгө баягы сатуучу бирөөнүн жумушка алсаңыз, баягы отчетун алып, тура эмес иштеп атса, жумуштан кетиресиз. Ошол сыяктуу бул жоопкерчилик ошол ишин так аткара албаган бийлик орган жумуштан кетирүү механизми да. Өзөгү ушул. Муну кандай ишке ачат? Муну түрлүү топтор бар. Муну мүмкүн конституциялык кеңеш менен түзүлгөндө, мисалы үчүн Бокоевдин баягы Кенжебек Бокоев бул идеяны 100% колдоп, мыйзам долбоор 2 окуудан өткөн. Канеги Манаевдин да долбоору бар. Кантип чакырылып келет, кантип көз карандысыз болот. Мунун баары менин оюмча көп бул ушу идеяны колдогон топтордо механизмдер көп да. Маселени ошо эл түшүнүш керек да, бул жоопкерчилик. Мисалы үчүн президент азыр эч кандай механизм жок, отчет ала турган.
Мисалы үчүн айтып атпаймынбы, бул эч кандай баягы кайталанбайт. Анткени бир жылда бир эле келип атат. Бүт алынын ошо бир күндүк эле бир чечими маанилүү. Экинчиден биздин баягы башка, сиз өзүңүз туура айтып кеттиңиз, буга чейин убактылуу өкмөт, андан кийин президенттер, саясий топтор өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жазышкан конституцияны. А ошодон өзгөчөлүү могу акыркы бир 30-27 жылда тарыхтан биз элден сурап, элдин тилеги менен, мүдөөсү менен ошо конституция жазылсын деп атабыз. Эгер эл кааласа депчи. Мисалы үчүн азыр конституция көп эле каршы. Референдумга элдин оюн уккан эмеспиз да. Алар баягы кыска убакыттын ичинде жазды, анан конституцияны элге баягы таңуулангандай болуп калды да. А эл эми өзүңүз билгендей 114 статьянын баарын окуп, анын бир талдаганда эле процесс болгон жок да. Биз 3 негизги суроо ошого жараша бул жогорку кеңеш жазылсын деп атабыз да. Менин оюмча толук парламенттик система орногон жок. Толук парламенттик системада президентти парламент шайлайт. Президентте эбегейсиз азыркыдай укук коргоо органдарынын баарынын үстүнөн олтура албайт. Муну азыр баардык саясатчылар айтып келет. Бул өзү конституция өзөгүндө элдин коомчулуктун кызыкчылыгын иштебей калган, бул өзү убакыт көрсөтүп атат да. Бул таза парламенттик системада айтканга бул менин оюмча жооп бербейт да. Анткени парламенттик системада таза да ошондой да. Биз айта албайбыз. Тескеринче иш жүзүндө бул супер президенттик авторитардык конституция болуп калды. Анын бизге убакыт 2 жолку парламент шайланды, бул чоң убакыт да. Өздөрү айтканда 2020-га чейин тийбесек бул өзүнүн баягы жыйынтыгын берет деген да. Тескеринче улам кийинки шайланган парламентибиз начар чыгып атат. Бул баягы өсүү темпин эмес, түшүү темпин өзүп атат. Ошондуктан бул дагы биздин элдин мүнөзүнө толук жооп бербейт деп ойлойм. Бул анткени биз баягы эки баштуу ажыдар ыргылжың да, аралаш кээ бир укуктарды президентке, кээ бирлерин парламентке, кээ бирлерин өкмөткө өткөрүп коюп кашасы чыгып атат. Жоопкерчилик так алган бир орган жок. Ошондуктан менин оюмча биз элден сурап, элдин мүдөөсү менен таза парламенттик же таза президенттик жоопкерчиликтүү бийликти орното турган конституцияны кабыл алыш керек деп ойлойм да. Негизги биздин талап боюнча муну жогорку кеңеш жазыш керек. Негизги жана өзөктүү багытты эл айтат. Элдин жарашында бул механикалык эми бул 3 негизги өзөктүү ой бул конституциянын өзөгүн түзөт. Калгандары баягы окшош эле эмелер да, беренелер. Аны негизи бул жогорку кеңеш жазыш керек. Бул боюнча конституциялык реформалар керек деп негизи эле ошол биздин баягы Медеткан Шарипов толук түптүз айтып жүрөт. Ошол эле Мукар Чолпонбаев, белгилүү юристтердин баары айтып атат, бул болбойт. Мына кече Талгарбеков мырза деле, мына кече Руслан Казакбаев да айтты. Мен Сооронбай Жээнбековдун баягы чыгып сүйлөгөнүнөн мен дагы ынандым дейт. Аткаруу бийлигин баягы биз билишибиз керек. Толук президенттик жок, толук парламенттик кылыш керек. Баягы партиянын негизги программасы ошол же толук парламенттик же толук президенттик депчи. Муну негизи көп саясий күчтөр ушуга токтолуп атат деп ойлойм да. Биз эми ошол компромисстүү, Кудай буйрса 27-нде өткөн курултайыбызда бир чоң көп саясий күчтөрдүн башын бириктире турган бир аянтчы болот деген ишеним бар да. Ошол иштей албаган бийликти кетирүү механизми бул курултай да. Суть өзөгү ушу да. Мисалы үчүн буга чейин мыйзамдуу мындай механизм болгон эмес да. Курултайда келет, бир жылда отчет берет. Эгер иштей албаса, эч кандай революция жок эле, эч кандай эл дүрүп өтпөй эле ошолдун курултайдын өкүлдөрү баягы баягы канааттандырбасын десе кетет. Сөзсүз түрдө жоопко тартыш керек. Мисалы үчүн Акаев деле кандай бир деңгээлде моралдык жоопкерчилигин алып атат. Ага кылмыш козголгон эмес, ал кайтышып берет. Бакиевке кылмыш козголуп, өмүр бою соттолгон. Атамбаевка дагы менин оюмча бул жоопко тартуу маселеси актуалдуу. Бул азыркы бийликтин жоопкерчилигиндеги нерсе. Биз курултай өзүбүздүкүн кылдык, курултайдын чечимин кабыл алдык. Атамбаев жоопко тартылыш керек деп ошол мамлекеттик депутаттык комиссия түзүлсүн деп атабыз. Ошол бийликти узурпациялоо боюнча жана кылмыштар боюнча парламент иликтесин толук. Биз ошондо эки чоң жоопкерчиликти биринчи комиссия түзүү боюнча Атамбаевдин иши боюнча парламентке чечим чыгарганбыз. Кылган жок. Экинчи кылмыш ишин жоопко тартуу боюнча прокуратурага айлганбыз. Ал да кылган жок. Менин оюмча бул бийликтин өзүнүн алган бир жоопкерчилиги деп ойлойсуз да. Бул бийликтин жоопкерчилигинин иши. Бирок биздин оюбузча кандай гана президент болбосун, өзү башкарган учурда кандай бир кылмыш иштерин кылса, ал сөзсүз жоопко тартылыш керек.